Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 12 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы ата журт конушунда жүрөм. Туугандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер ата журт конушунун центральный трассасы жана Береке көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйүбүз ушул Береке көчөсүнө киргенде оң тараптагы катардагы экинчи үй болуп калат. Анан сиздерге бул трасса менен түз чыксаңыздар, Зария базарына чыгып аласыздар. Аралык 10 мүнөттүк жол экен, жөө барганда. Анан бул жака чейин 286 маршрутка келет. Туугандар, мынакей айылдын же конуштун көрүнүшү мына ушундай. Мынакей. Андан ары ушул эле трассадан батышты карай басканда катардагы экинчи үй, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Мына көрүп байкаңыздардай эле көчө тараптан пескоблок менен тосулуп, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулуптур. Азыр барып, мынакей жакын жерден көргөзсөм, мына бул көчө тараптан ушундай забор менен тосулган, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Жакын жерде мектеп, садиктер бар экен. Азыр булардын нотун алайын туугандар. Ошол жака жазам көп негизги маалыматтарды. Айтайлы так. Мектеп, садиктер жакын жерде бар, поликлиника деле бар. Зария базарына сиздер жөө эле чыгып барсаңыздар болот. Жакын эле жерде. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Окей, бул сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жеринин аянты 6 сотук. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китептери бар экен. Жердин аянты 6 сотук. Суу, свет бар, отопление, паровое отопление, анан канализациянын суусу септикке куюлат туугандар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 11 7. Ылай кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар, бушпаган кирпич менен. Тышкы тараптан утеплять этилип, анын тышкы тарабынан декоративный штукатурка чачылыптыр. Мына ушундай көрүнүштө. Арт тарабында көмүркана, ал жагында дагы отоплениянын топкасы жайгашкан бөлмө бар туугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Биринчи эле болуп сиздерге бул үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң чыгып, анан тегерентте калган маалыматтарды берем. Ал тарабында көрүп турганыңыздардай бөлмөгө кирген алма бактары бар экен. Бул жакта летний кухня, буякта склад туугандар, ушундайлар. Азыр аны чыгып көргөзсөм, үйдүн алды тарабы мындай стяжка туугандар. Окей. Көрүп турганыңыздардай стяжка. Анан негизги кирүүчү эшиги бул жерде жайгашкан. Тебир эшик орнотулуп тургандай. Киргенде прихожка. Бардык эле бөлмөлөрдүн дубалдары жидкий обой экен. Окей, бул прихожканын дубалы жана бул жерге батыш тараптан терезе орнотулуп, түзүлө өтсөк бул жакта. Душ. Окей. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Ар бир үйгө барганда көбүнчө үй ээлери мен биринчи кирип үйдү текшерип карап көрөм. Текшерип деп алып турмун, мындай эмне десе, бир карап алам да, бир видео тарабынан алдым. Ошондой светин жандырып кетем туугандар. Бирок үй ээлери кайра эле жанды өчүрүп чыгып кетип калышат. Өчүргөнгү истесем деле мондай үйрөнүп калган окшойт ошогочу. Кыскасы, дубалдары кафель, потолок пластика, пол деле кафель экен. Мынакей раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Мен оюмча электр энергиясын эконом кылам деп ойлойт окшойт, же ошого кол үргөнүп калган туугандар. Окей. Андан кийин түз эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта коридор, бул коридордон оң тарапка кайрылсак бир бөлмө, кухня окшойт менин оюмча. Мынакей дубалдары жидкий обой. Бул жактан кухня мебелдер орнотулуп, бул жака раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Батыш тараптан пластик терезе орнотулуптур. Кайра эле бул коридорго чыгып, түз өтсөк, бул жакта мондай бир бөлмөсү бар экен. Потолок пластика, дубалдар жидкий обой, түштүк тараптан терезе орнотулган, пол ламинат туугандар. Пол ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгайын дагы калган маалыматтарды берейин. Мен кайра үйдүн короосундамын туугандар. Эми үйдүн тышкы тараптагы помещенияларды сиздерге көргөзүп кетейин. Бир чекеден биринчи эле түштүк тараптан баштайын, түштүк тарабынан. Окей, бул жакта туугандар көмүркана. Пескоблок менен болгон. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Ал жакта көмүр киргизгенге мондай форточкасы деле бар экен. Анан ушул жерден сол тарапка кайрылып түз өтсөк, бул жакта отоплениянын топкасы жайгашкан бөлмө, ал электр энергиясы жана көмүр менен иштейт.
ушундай бөлмөдө жайгашкан. Эми Карелия коргоосуна чыгайлы да алды тарабын көргөзөлү туугандар. Бул жакта жашаган абактары көп эле нерсе салгантыр азыркы учурда. Бул жакта склад, пескоблок менен болгон жана бул жакта навес туугандар. Окей. Көрсөңүздөр навес жана чыгыш тарапта кошуна менен болгон аралык ушунча аралык бар экен. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Эми андан ары. Бул мынакей үйдүн түндүк тарабы. Бул жакта мондай алма бактары. Жакта слива. Үйдүн тышкырында туалетке чейин мондай болуп тротуар куюлуптур туугандар. Үйдүн тышкырында туалет, үйдүн түндүк бурчунда жайгашкан пескоблок менен болуптур. Ушундай көрүнүштө. Негизинен бардык эле маалыматтарды бердим окшойт туугандар. Эми бир эле айтылбаган баасы калды. Бул үйдүн баасына $40,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эсин номерин экранга калтырам. Негизги маалыматтарды бир эскерте кетейин. Жердин аянты 6 соток, ата журт конушу. Үй узун турасы 11ге жетти. Кызыл китеп техпаспорттор бар туугандар. Мектеп, садиктер жакын жерде жайгашкан. Баасы $40,000 сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол да силер чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.